айтасыз, дарыгерлерге 10-12 күндөн баштап үйрөттүк, бере баштады депчи. Бирок ошол эле маалда соңку 10-12 күндүн ичинде өлгөндөрдүн саны көбөйүп атпайбы коронавирустан? Күнүнө 6-5 көбөйүп атпайбы? Буну кандай түшүндүрөсүз? Мен силерге айтпадымбы? Крайне тяжелый реанимацияга түшкөндөргө биз бербейбиз. Алар иче албайт. Биз жаңы түшүп аткандарга легкий формасында берип атабыз. Өлүп аткандардын бардыгы азыр 127 киши үйүндө жата берип 10-15 күндөн. Жата берип келип азыр тяжелый формада болот. Ошолордун сахарный диабети бар, ошолордун немелери бар. Алар иче албайт. Алар деген аппаратта жатат. Алар ошолор өлүп атат. А то, что биз берген легкий формада эч ким өлгөн жок. Табыкчылык кылганга болобу, болбойбу ошону? Табыкчылык менен сен мисалы алсак мынакей. Тоже эле пенициллин, Пенициллин дегенде канча жылдан бери колдонуп келатабыз. Биринчи ушинтип пенициллинди киргизгенде, ошол киргизген кишини отургузуп коюшашкан. Андан кийин пенициллин эмеси менен ана кетти да. Ошондо бол клиникалык фазаны өтөт. Эгер биз ушунду бир 1000 кишиге берсек, дүйнө жүзүндөгүлөрдүн бардыгы бизден келип ушуну ала башташат. Биз ошону биз доказать этебиз. Ошон үчүн сен табып менен профессор, ученый, министр сен эметпе мындай окшоштурба. Мисалы үчүн кечиресиз, президент өзүндө айтып жатат, жанагы дарыгерлер 2-3 күндө айыктырып отурган дары табышыптыр деп. Бул жактан карасак президент муну өзү сиз айтып атасыз, азыр биз президент экөөбүз кайнатып атабыз депчи. Анан ал жакта президенттин жоопкерчилик алгысы келбегендиги жатат окшойт да. Сиз Садыр Нуркожоевду жакшы билбейт экенсиз. Ал көп иштерди кылыпчы, өзүнүн скромныйсы болуп атат. Мисалы кылсак, дагы эле силерге айта элекмин, ал деген азыр чоң иш кылып, каяктан акча таап 100% медиктерге айлыкты көтөрүп участковыйларга. Июлдан баштап 50% көтөрөт. Башка жанакы культурный эмелердикине 50%, башка 100%. Ал айта береби, мен мынакей момун алып атам, мен момундай депчи. Эми ал деген президент мен кылдым десе, журналисттер чыкпаксыңар да, бул өткөсү жок, президент турбайбы деп. Дагы бир суроо, анан негизи ошо көлдө бул борбошундан дары жасап жүргөнү чындык бар экен, биз издедик да кечетен бери. Анан муну тукумсуздукка алып келет, анан турмушка чыкпаган кыздарга төрөбөй калышы ыктымал деген дагы кептер айтылды да, буга кандай жооп бересиз, эгерде ошондой болсо? Биз айтып атпайбызбы, азыркы кезде ковид менен ооруп аткандарга берип атабыз, кыздарга берген жокпуз. Мисалы үчүн ковид менен ооруп ошол кызы өлүп калган, сиз кызыңызга деле берип аткан турбайсыз, ошол сыяктуу эле да? Жок, ал мунучу, ушундай айтылып эле жүрөт да, ушундай болгон экен, ушундай депчи. Кыздар азыр эмнеден төрөбөй калып атат? Юбка кийип алып, тиги чечинип алып, асфальтта отуруп алып, воспаление болуп калып төрөбөй атат. Ковидтин той эмеден эмес, сыкуйскы көрүнөн эмес. Спасибо.